Аллах Таалага макталар, жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Аллах Тааланын берген тафиктери менен, нематтары менен бүгүн ушул жерде жиналышып, жүз көрүшүп олтурабыз. Алхамдулилlah, бул албетте Аллах Тааланын берген чоң нематтары. Бүгүн кыла турган маселебиз, биз буга чейин дайыма ошол тавхид маселесинде ширкти көзгө көрүнө турган маселелерди алып келгенбиз да. Мисалы тил менен айтыла турган маселелерди, ширктерди, жана ошондой эле дене менен кылына турган ширктерди алып келгенбиз. Бүгүнкү биз ала турган маселебиз ошол ширк маселеси, бирок жүрөктөн кылына турган ширктер туурасында алабыз да. Мурун биз тил менен айтыла турган, мисалы дуа маселеси болобу, жана башка маселелерде тил менен кылына турган ширктерди алып келгенбиз. Андан кийин дене менен, бирөөгө сажда кылуу, кабыр ээсине сыйынуу, таваф кылуу, жана башка ушундай бир дене менен кылына турган ширктерди алып келгенбиз. Бүгүн биз жүрөк менен кылына турган ширктерди алабыз да. Себеби ширктер дагы кээде тил менен кылынат экен, кээде дене мүчө менен кылынат экен, кээде жүрөк менен дагы ширк кылынат экен да. Жүрөк менен кылына турган ширктер кандай десе, алымдар айтышат. Мисалы сүйүү. Мусулман адам Аллах Тааланы бардынан артык сүйүү, бул жүрөк менен кылына турган ибадаттардан да. Жана ошондой эле коркуу. Адам жүрөгүнөн Аллахтан гана коркуу, бул шариатта талап кылынган эң негизги ибадаттардан. Бирок адам Аллахтан корккондой башка бирөөдөн, башка нерседен корко турган болгон болсо, анда ошол коркууда Аллах Таала ширк кылган болот да. Жана ошондой эле эмне? Таваккул. Жана башка жүрөк менен кылына турган амалдар бар да. Көп адамдар ушул нерселерди билбеши мүмкүн. Сөзсүз түрдө мусулман адам ушуну билиш керек да. Себеби бул эмне? Ибадат. Ибадат. Бүгүнкү ала турган маселебиз бул сүйүү. Сүйүүдө кээ бир адамдар кээ бир шектерге түшүп калат да. Эмне себептен? Себеби ушул сүйүүдөгү ширк маселелерин билбейт. Азыр биз дүйнө маселесинде жакшы билебиз. Дүйнөбүз качан соодасы жүрөт, качан арты көздөй кетет. Соодачы арты көздөй баа төмөндөгөн учурда ошол товарыбызды эртерээк сатып, ошол банкротко түшүп калбаш үчүн кутулуш керек да. Себеби качан көтөрүлөт, качан түшөт, биз соода жагын жакшы билебиз. Өмүр бою соода менен келаткан адамдарбыз да. Себеби бизге бардык нерсенин кереги жок. Дажы калса бизде ушундай адамдар бар, эчтекенин кереги жок. Эң негизги дүйнө тапсам болду, ошо менен жашасам болду деген адамдар бар да. Аллах Таала да бияка коюп кой, пайгамбарды бияка коюп кой, намазды бияка таштап кой. Эчтеке кызыктырбайт. Эптеп-септеп адалбы, арамбы, акча тапсам болду деген адамдар бар да. Бирок биз деген андай адамдардан эмеспиз да. Биз деген Аллах Таалага ыйман келтирген адамдарданбыз. Биз Аллах Таала жөн эле ыйман келтирген эмес. Ыйман келтирген Аллах Тааланын кулдарынын арасынан эң жакшыларынан болуу үчүн биз умтулуп жүргөн Аллах Тааланын кулдарынанбыз да. Ошондуктан биз ар бир кылган ибадатыбызда Аллах Таалага мейли чоң ширк болсун, мейли кичинекей ширк болсун, мейли күнөө болсун, эч нерсени аралаштырбай Аллах Таалага туура пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям динде кандай алып келген болгон болсо, дал ошондой Аллах Таалага сыйынып ибадат кылайын деп жүргөн адамдарданбыз да биз. Кандай болсо ошондой, баланча айтты, түгүнчү айт деп, ошол баланчанын айтканы түгүнчү айтканы үчүн эмес, ошондой айтканда ибадат эмес. Биз туура Аллах Таала Куранда кандай буйруган болгон болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде кандай көргөзгөн болгон болсо, биз дал ошондой Аллах Таала ибадат кылыш керек да. Мейли ал акыйда маселесинде болсун, мейли ал намаз маселесинде болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде эмет: "Соллу кама раайтумуни усолли" дейт да. Силер намазыңарды дейт, мен намазымды кандай окуп жатканымды көргөн болсоңор, дал ошондой окугула дейт да. Жана ошондой эле башка орозо маселесинде, ажы маселесинде, зекет маселесинде, нике маселесинде кандай гана маселе болсун, мейли акади маселе болобу, манхажи маселе болобу, ибадат маселелери болобу, бардык маселелерде шариат көргөзгөндөй. Эми ошол ибадаттардын эң башында тавхид турат да. Тавхид эмне? Ошол Аллах Таалага эчтекени шерик кошпой ибадат кылыш керек. Мейли ал сен дене менен кылына турган ибадаттар шерик кошпошуң керек. Жана ошондой эле тил менен кылына турган ибадаттар шерик кошпошуң керек Аллах Таалага. Жана ошондой эле акча менен кылына турган ибадаттарда, зекеттерде, садакаларда да шерик кошпошуң керек. Ал тууралуу иншалла келечекте биз айтабыз да. Жана ошондой эле жүрөк менен кылына турган амалдарда дагы Аллах Таала шерик кошпош керек.
Мына біз бүгін ошол жүрөк менен кылына турган ибадаттардын бири болгон сүйүү ибадатын алган турабыз да, Аллах таала насип кылган болсо. Сүйүү бул шариатта эң негизги чоң ибадаттардан. Аллах тааланы сүйүү бул эң чоң ибадаттардан. Аллах тааланы сүйүү, жалгыз өзүн бардык нерседен артык сүйүү бул важип, фарыз, милдет да. Сүйүү алмырат бул диндин негизи дейт. Аллах тааланы сүйүп ибадат кылуу, исламда Аллах тааланы сүйүү жалгыз өзүн барын артык бул не? Диндин негизи. Жана ыймандын руху дейт, ыймандын руху. Аллахты сүйүүсүз ыймандын болушу мүмкүн эмес да. Жана ошондой эле ибадаттын чучугу да. Аллахты сүйүүсүз ибадат эмес да. Кимде ким Аллах тааланы сүйбөй ибадат кылган болгон болсо, ал туура эмне ичинде даны жок бир эмне дайнек сыяктуу болот да. Ошондуктан бул эмне ибадаттын чучугу. Жана ошондой эле алымда айтат, бул Аллах тааланы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн жакшылыкта болуусу дейт да. Кайсы бир адамдын жүрөгүндө Аллахты сүйүү болбой турган болгон болсо, анын жүрөгү пустой да, бош да, эчтеке жок да. Себеби бирөө малды сүйүшү мүмкүн, аялын сүйөт, жана башка нерселерди сүйөт да. Бирок ичинде эмне жүрөгүндө Аллахка болгон сүйүү болбосо, анын жүрөгү өлүк жана пустой бош да. Жана ошондой эле сүйүү эмне бул? Ибадаттын шарты. Кимде ким ибадат кылганда ошол ибадатты сүйүп кылбаса, жек көрүп кала турган болгон болсо, ал ибадат Аллахтын назарында кабыл эмес. Бул сүйүү ушундай ибадат, бул ибадатсыз эч ким Аллах таалага жакындап жаннатка кириши мүмкүн эмес. Мына ошондуктан биз ушул ибадатты алайын деп атабыз. Мына ушул ибадатта тактап айтканда Аллах тааланы сүйүүдө, ушул сүйүү ибадатында Аллахка эч нерсени шерик кошпой урматтуу тугандар. Сен шерик кошкон болгон болсоң, бирөөлөр мисалы азыр Аллахка шерик кошкондо дене менен кылына турган саждада шерик кошот. Бирөөгө сажда кылат. Аллахка сажда кылгандай. Кабаны айланганда бирөөгө эмне? Таваф барып кабырды айланат. Бул ибадат кылып атат ошого. Шерик кылып атат. Бирөөлөр болсо тил менен арбак, баланча арбак колдосун, баланча кабыр ээси мени коргогун сактагын деп не? Аллахтан сурай турган нерсени Аллахтан сурабай кимден сурап атат? Аллах жараткан макулуктан сурап атат. Баланча оли деп, бул тил менен кылган ибадатты Аллахка арнабай, Аллахка башкага арнап атат. Бул ширк кылып атат. Мына, биз болсо эмне? Жок, бунун баары урматтуу тугандар. Аллах тааланын өзүнө сыйынгыла, Аллах жараткан макулуктарга сыйынбагыла. Көрсө? Ошондуктан биз иншалла ушул ибадатты алатабыз. Бул ибадат кандай экен? Бул ибадат важип болгон ибадат. Ар бир мусулман жүрөгүндө Аллахты баарынан артык сүйүш керек. Эми бул ибадаттын түрлөрү бар. Түрлөр эмне? Эң биринчи түрү бул эмне? Аллах тааланы сүйүү. Аллах тааланы баарынан артык сүйүү. Кимде ким Аллах тааланы сүйүүдө бир нерсени Аллахтай сүйгөн болгон болсо, тактап айтканда 50-50. Аллахты да сүйөт, жана башканы да сүйө турган болгон болсо, бул ширк. Же болсо Аллахты сүйгөнгө караганда башка бир нерсени Аллахтан артык сүйө турган болгон болсо, бул да мушрик. Аллах таала ширк кошкон адам да. Бул ыймандуу адам эмес да. Себеби ушул сүйүүдө Аллахка ширк кошкон болот. Себеби Аллах таала Куранда эмне дейт? Аятта "Валлазина аману ашадду хуббан лилла" дейт. Аллах таала Куранда ыймандуу муъминдарды сифаттап мынтип айтат. "Валлазина аману" дейт. Мана ушундай Аллахка чыныгы ыйман келтиргендер дейт. Алар Аллах тааланын жалгыз өзүн катуу сүйүшөт дейт. Аллахка ыйман келтирген адамдар Аллахтын жалгыз өзүн гана катуу сүйөт экен да. Аллахтан башка сыйынып жаткан кудайлардын бирин да сүйбөйт экен. Алардын душманы да, муъминдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде Муаз ибн Жабал радияллаху анху риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах дуа кылып атат да. Пайгамбарыбыз Аллах таалага дуа кылып атат. Аллах таала дуа кылып мындай деп сурап атат. Ас'алука хуббака. О Аллахым, мен сенден өзүңдү сүйүүнү сурайм дейт да. Кара. Аллахтын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах таалага кайрылып, Аллахым өзүңдү сүйүүнү өзүңдөн сурайм дейт да.
Ва хубба ман юхиббука, жана өзүңдү сүйгөн кулуңду сүйүүмдү өзүңдөн сурайм дейт да. Жана ошондой эле хубба амалин юқаррабу иля хуббика. О Аллахым, жана өзүңө жакындата турган амалды сүйүүмдү, өзүңө жакындата турган амалды сүйүүнү өзүңдөн сурайм дейт. Аллахым, өзүңдү сүйүүнү сураймын, жана өзүң сүйгөн пендеңди сүйүүнү сураймын. Жана ошондой эле өзүңө жакындата турган амалды кылууну, ошого жакын болушту, ошону кылууну эмне өзүңдөн сурайм дейт да. Ошон үчүн биз ушундай дуаларды кылып атабызбы? Биз кылбай элебиз. Биз биринчи болуп атабыз мындай дуаларды. Дүйнө маселесине келгенде, катуу сүйлөгөнүбүз менен дин маселесине келгенде кээ бир талдар бар го, бир бутактар бар го. Аябай чоң болуп көрүнөт, талчы. Бирок ушундай барып туруп силсең, бир дагы мөмө түшпөйт да. Толгон эле жалбырак, жана бутактар аябай чоң көрүнөт, ичинен бир тонна жемиш мөмө чөй деп ойлойсуң. Бирок силсең, бир дагы тоголок эмне? Алма болсо алма, өрүк болсо өрүк да түшпөйт да. Чоң болду. Ошондой биз. Канчасы туура эмес маалыматтарда. Жалган хадистер, бидат сөздөр, ширк сөздөр, ишенимдер, жана башка Куран менен сүннөттө жок бир маалыматтарды жыйнап алганбыз. Куран менен сүннөттөн айтса, мен буну биринчи жолу атам, мен билбей экен деп кайтара беребиз. Көрсөрбү? Дин эмнеден куралат бул? Куран менен сүннөт ар бир айткан сөзгө далил болуш керек. Мына бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааладан сүйүүнү сурат. Ошондуктан биз дагы Аллах Тааладан, Аллахым, өзүңдү сүйгөн кулдарыңа болушту менен насип кыл деп Аллахтан сурашыбыз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сураган болгон болсо, эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сураган болгон болсо, биз анда көбүрөөк сураш керек да. Динди эң жакшы билген, эң мыкты үйрөткөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сураган болгон болсо, биз көбүрөөк сураш керек. Биз канча кылымдан кийин, биз биринчиден, экинчиден биз канча деген маалыматтан төмөнбүз, жокпуз да. Хадис Тирмизиде келет 3235 номерде. Хадисти Албани, Тирмизи жана башка мухаддис алымдары сах деген. Ошондуктан мусулман адам эмне кылыш керек экен? Аллах Тааланын баардыгын артык сүйүш керек. Аллах Таалага болгон сүйүүдөн эч бир нерсени артык койбош керек. Аллах Таала Тоба сүрөсүнүн 24-аятында мынтип айтат. Кул дейт, аларга айткым дейт. Ин кана абаукум ва абнаукум ва ихванукум ва азважукум ва аширатукум ва амвалун иқтарафтумуха ва тижаратун тахшауна касадаха ва масакин тардаунаха ахабба илайкум мин Аллахи ва расулихи ва джихадин фи сабилихи фатараббасу хатта яти Аллах би амрихи дейт. Аллах Таала бул аятта айтат, аларга айткым дейт. Эгер аларга дейт өздөрүнүн аталары, жана балдары, жана бир туугандары, жана өздөрүнүн жубайлары, жана тууган туушкандары, жана тапкан мал мүлкү, жана жоготуудан корккон, жок болуп кетиштен корккон соода сатыктары, жана жашаган үйлөрү Аллах жана Аллахтын элчисинен жана Аллах жолунда күрөшүүдөн жакшыраак боло турган болгон болсо, сүйкүмдүү боло турган болгон болсо, фатараббасу хатта яти Аллах би амрихи дейт. Анда алар Аллахтын азабын күтө берсин дейт. Анда алар Аллахтын азабын күтө берсин дейт. Ар бирибиз жүрөгүбүзгө салып көрөлү. Сен үчүн Аллах Таала жүрөгүңдө, сенин жүрөгүңдө Аллах Таала жогору турабы сүйүүдө, же сенин ата энең, бала чакаң, жубайың, бир туугандарың, туушкандарың, жана эмне тапкан мал мүлкүң, жана жашаган үйүң жогору турабы? Эгер сен жүрөгүңдө ушул нерселер жогору тура турган болгон болсо, сен анда Аллах Таала мындай адамдарга эмне дейт? Аллахтын азабын күтө бер дейт. Фатараббасу хатта яти Аллах би амрихи дейт. Аллах Тааланын азабын күтүп дейт да. Валлаху ла яхдил камал фасикин дейт. Аллах Таала мындай Аллахтан башка нерселерди Аллахтан сүйүүдө жогойгон адамдарды, мындай фасык адамдарды Аллах Таала туура жолго баштабайт дейт. Кээде туруп көкүрөгүң ачылып бир жакшы ибадат кылайын десең, же ибадатын дамытатпайсың, ыйманың көтөрүлбөйт, жана башка бир абалдарда жүрөсүң, эмне себептен? Кандай бир деңгээлде сенин өз колуң менен кылган амалдарың себеп болушу мүмкүн да. Сен Аллах Тааланы таштап коюп артка
пайгамбарын артка таштап коюп, башка нерселерди жогору алдыга коюп жүргөн чыгарсың да. Мына ошон үчүн сен ыйманды дамытпайсың. Ыйманың көтөрүлбөйт. Бир жакшы ибадат кылып, көз жашын төгүп бир эмне саждада ыйлай албайсың. Жана башка толуп турган нерселер бар да. Көкүрөгүң алиге чейин исламга болгон көкүрөгүң эмне? Алиге чейин тар да. Түшүнүгүң тар. Эмне себептен? Сенин бир маселең бардыр да. Ошону ар бирибиз эмне өзүбүзгө карашыбыз керек. Ошон үчүн алымдар айтат эмне? Эгер сен чын эле Аллах Тааланы сүйө турган болгон болсоң дейт, анда эмне сен Аллах Тааланын буйруган нерсенин баарын аткармаксың дейт да. Биз Аллах Тааланы канчалык деңгээлде сүйөрүбүздү өзүбүздүн эмне эки нерсени билет. Биринчиси жүрөк менен жүрөктө да махаббатчы, жүрөктөн билет. А экинчиси дене мүчөсү менен билет да. Жүрөктөгү нерсени биле албайбыз. Кимдин канчалык деңгээлде Аллах Тааланы сүйөрүн бири-бирибизден көрө албайбыз. Бирок сыртыбыздагы амалдардан биз канчалык деңгээлде Аллах Тааланы сүйөрүбүздү сыртынан карап билип коебуз да. Себеби Аллах Тааланы чыныгы сүйгөн адам эмне кылат? Аллах Тааланын буйруган нерселерин баарын аткарат дагы, кайтарган нерселерин баарын таштайт да. Мына ушул аламаты да. Аллах Тааланы сүйгөндөн. Ал эми Аллах Тааланы сүйөм деп ким гана айта албайт, туурабы? Ким гана айта албайт? Элим баары айтат. Аллах Тааланы сүйөсүң десе, Аллах Тааланы сүйөм дейт. Бирок намаз окушу мүмкүн. Дин тууралуу бир сөз айтсаң, капа болуп, кайгырып, жүрөгү тырышы мүмкүн да. Бирок ал ошондой адамдар деле айта берет. Бирок деген чыныгы момун эмне? Сөзү менен иши дал келиш керек да. Эмне кылыш керек экен? Биринчи сүйүүнүн түрү эмне? Аллах Тааланы бардыгынан эмне жогору коюш керек. Ал эми кимде ким Аллах Тааладан башка нерсени жогору турган болгон болсо, ал кээде чоң күнөө болот, кээде кичинекейчилик болот, а кээде эмне чоң күнөөлөрдөн болот да. Эгер ал дайыма өзүнүн каалаган шахваты каалаган нерселерди, өзүнүн нафсысы каалаган нерселерди жана башка нерселерди дайыма Аллах каалаган нерселерден, Аллахка болгон сүйүүсүнөн, ага болгон сүйүүлөрүн жогору коюп жүргөн болгон болсо, дайыма өзүнүн каалаган, нафсысы каалаган нерсесин, шахваты каалаган нерсесин Аллахка болгон сүйүүсүнөн дагы ошол нерселерди жогору коюп жүргөн болсо, дайыма ал эмне? Ал мусулман эмес да, ыймандуу адам эмес, ал эмне? Мушрик же ыймансыз адам да. Бул биринчиси. Ал эми экинчиси негизи Аллахка ыйман келтирет. Аллах Тааланы сүйөм деп айтат. Аллахтын буйруган нерселерин көбүнчө эмне? Башка нерселерден өзүнүн шахваты каалаган, нафсы каалаган нерселерин жогору коюп жүрөт. Бирок кээде төмөн коюп коет да. Аллахка болгон сүйүүсүнөн тигиге болгон сүйүүсүн жогору коет кээде. Бирок бул адам момун, бир күнөөкөр адам да, фасык адам. Күнөөкөр адам. Кээде. Ал эми чыныгы момун ал дайыма Аллах Тааланы сүйөм деп айтат, жана сүйөм деген нерсени чыныгы дене мүчөсү менен көрсөтөт. Жана өзүнүн каалаган нафсысынан, шахваты каалаган нерседен дайыма Аллах Тааланы сүйүүсүн жогору жүрөт. Жогору жүрөт. Мисалы, жамаат менен мечитте намаз окуштун өкмү эмне? Важип. Эртең менен фажырда жамаатка кетейин деп атсаң, 7:03 деп коелу, кыскасы кетейин деп атсаң, аялың мени жакшы көрсөң, мен менен калчы. Кофе ичип бир отурайлы. Ошентсе сен Аллах Таала жакшы сүйөсүң. Бирок келинчегин да сүйүү шариатта бар, уруксат, мубах нерсе. Бирок азыр келинчеге болгон сүйүү менен Аллахка болгон сүйүү эмне? Бири-бирине карамаш келип турат да. Же сен Аллахка болгон сүйүүнү танда, Аллахтын буйруган амал турат да. Же келинчегин сөзүн танда. Макул, сен айткан эле болот деп ошодон кала турган болгон болсоң, анда эмне? Сен ошодон күнөөкөр болосуң. Же болбосо сен сакал койгонсуң. Абдан чоң, көркөм бир Аллах Таала сакал берген, сакал койгонсуң. Келинчегиң бир күнү ушул сакалың мага жакпайт да, эмнеге? Мени чын эле сүйө турган болгон болсоң, сакалыңды алып койчу десе, алып койгон болгон болсоң, эмне кыласың? Сен ушул маселеде эмне кыласың? Аллахтын буйругунан дагы эмне? Келинчегиңдин буйругун, келинчегиңе болгон сүйүүсүн жогору койгон болосуң да. Ушул жерден дагы эмне? Күнөөкөр болосуң. Бирок эмне? Ыймансыз эмес, күнөөкөр болосуң да. Чоңбу? Мына.
Бул биринчи Аллахка болгон сүйүү. Эң негизгиси Аллахка болгон сүйүүдө эч бир нерсени жогору койбош керек. Эч бир нерсени жогору койбош керек. Бир адам болобу, же башка бир макулук болобу, жана башка нерселер болобу, ошолорго болгон сүйүүнү Аллахка болгон сүйүүдөн жогору койбош керек. Бул биринчиси. Ошол жерде бир маселе айтып кетейин. Ахли сүнна алмар айтат. Негизи ахли сүнна момун Аллах Таалага сыйынууда Аллахка болгон сүйүүсү жана Аллахка болгон коркусу жана Аллахка болгон үмүтү менен жашаш керек да. Үчөө тең болуш керек да. Кимде ким жалгыз сүйүүнүн өзү менен гана Аллах Таалага сыйына турган болгон болсо дейт, ал эмне? Ал жанагы чапан кийип бийлегендерден дейт да. Түшүндүңөрбү? Ахли сүнна жалгыз гана эмне? Сүйүү менен сыйынбагыла дейт. Ал эми ушундай жамааттар бар, Аллах Таалага жалгыз гана сүйүү менен сыйынат да. Мынтип айтат алар. Мен Аллахтын тозогунан корккон жерим жок дейт. Же болсо эмне? Аллах Тааланын бейишинен үмүт кылганым үчүн ибадат кылгам жок дейт. Же тозогунан коркконум үчүн ибадат кылгам жокмун. Мен ибадат кылып атам Аллахка болгон сүйүүм болгон үчүн гана дейт да. Сүйүүнү гана карманат дагы, башка эмне? Коркууну таштайт, жана эмне? Рожа үмүттү таштайт да. Бул кимдерден? Бул жанагындай адамдардан. Алмарат, ал эми кимде ким коркуунун өзү менен гана Аллахка сыйына турган болгон болсо, бул хаваристерден дейт да. Себеби хаварistер коркуу менен гана Аллахка сыйынат. Коркуу туурасында келген аяттардын баарын жыйнап алган. Ошон үчүн эмне? Ошол аяттар менен күнөө алып койсо, сен Аллах Таалага чоң күнөө кылдым деп адамды динден чыгарат. Көрөбү? Ал эми кимде ким үмүт менен гана, ар-ража менен гана сыйына турган болсо Аллах Таалага, ал муржиялар дейт да. Жана күнөөлөрдү кылып жүрөт. Бул күнөө харам, ташта десең, Аллах Таала инналлаха гафур. Аллах Таала кечиримдүү. Аллах Таала кечиримдүү. Ташта Аллах кечиримдүү кечирет. Аллах кечиримдүү кечирет болду. Амал болбойт дагы эмне? Аллах кечиримдүү жүрө берет, туурамы? Ошон үчүн андай болуш керек мусулман. Мусулман кандай болуш керек? Аллах болгон сүйүүсү бар, Аллахтан болгон коркусу бар, жана Аллахка болгон эмеси бар? Үмүтү бар. Алымдар айтканда, кээде коркусу күчөйүшү мүмкүн. Качан? Адам күнөөгө чейинип турганда, же күнөөнүн үстүндө турганда коркусу күчөйүп, Аллахтын азабынан, Аллахтын тозогунан коркуп эмне? Күнөөсүн таштайт. Кээде үмүтү күчөйүшү мүмкүн коркусунан. Качан? Адам ооруп калганда, Аллах Тааладан шифа берет деп, же болсо өлүм төшөгүндө жатканда Аллахка болгон жолугусунда эмне? Жакшылыктуу, кечиримдүү үмүт кылып эмне? Үмүтүн күчөйтөт деп атат. Ошондуктан чыныгы момун сүйүү менен дагы, коркуу менен дагы жана эмне? Үмүт менен дагы эмне? Бирдей эмне? Сыйыныш керек Аллах Таалага. Экинчи сүйүүнүн түрү ал-махаббату ма'аллах. Аллах Таала менен башканы сүйүү. Аллах Таала менен башканы сүйүү. Тактап айтканда, биринчиси важип сүйүү болгон болсо, экинчиси эмне? Ширк болгон сүйүү да. Ширк болгон сүйүү. Мисалы, бир олиялар бар. Ошол олияларды сүйөт. Аллахты да сүйөм дейт. Олияларды да сүйөм дейт да. Бир экөө бирдей да. 50-50 да. Же баланча кабыр ээсин сүйөт. Аллахты да сүйөт, баланча кабыр ээсин да сүйөт. Бул ширк кылып атат кайсы демеде? Сүйүүдө Аллахка ширк кылып атат да. Сүйүүдө Аллах менен башка бирөөнү теңеш мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Же болсо баланча талды. Баланча жерде мазар бар, адамдар талга жип байлашат, ошол талды сүйөт. Же баланча үңкүр бар, ошол үңкүрдү эмне мазар кылып алган, ошол мазарды Түркістан бар бізде, дағандай мазалар көп. Адамдар ошол жерге барып эмне сыйынышат, тилек кылышат, дуа кылышат, муктаждарын сурайт, жана башка бир бала бер дейт, ден соолук бер дейт, бакыт бер дейт, жол маш дейт, жана башка көп маселе сурайт. Бунун баары ширктер да. Аллах Таала мусулман кайсы жерде болбосун эки колун көтөрүп сурайт, болду, бүттү. Аллах Таала сураган нерсесин кааласа берет. Кааласа соопту кыямат күнү калтырып коет да. Кааласа ошол дуа себептен башына жете турган балени кетирип коет да. Ал эми Аллах Тааладан башкага дуа кылуу бул ширк. Кайсы гана дуа тилек болбосун. Ошондуктан экинчи сүйүүнүн түрү эмне экен? Ширк, сүйүүдө ширк кылуу да. Аллах менен башканы сүйүү. Эмне нерсе болбосун, мен кыскача айтып атам да бул жердечи, бирок көп нерселер бар. Өзүнүн шейхин сүйүшү мүмкүн. Анын сүйүүсүн эмне? Ага болгон сүйүүсү. Кээ билесиңер, кээ бир шейхтерди сүйөт, ошого барып сажда кылат. Билесиңерби? Эмне буйруса, анын астында адам өлүктөй болуш керек дейт.
Ал шейхтин астында адам киргенде өлүктөй болуш керек дейт. Шейхим бияка учат дейт, тияка учат дейт, жүрөктөн нерсени билип турат дейт, гайыпты билет дейт, кыскасы маселе көп аяктачы. Көрөбү? Мына ушунун бардыгы эмне? Шариатта анык кайтарылган нерселерден. Буга далил Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 165-аятында мынтип атат. Wa minan nasi ma yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah deyт. Валлазина аману ашадду хуббан лилlah дейт. Аллах Таала бул аятта Бакара сүрөсүнүн 165-аятында мынтип атат. Адамдардын арасынан кээ бир адамдар дейт. Аллахтан башка бир нерселерди кудай кылып алышып, сыйна турган кудай кылып алышып, ошол кудайларын Аллахты сүйгөндөй сүйүшөт дейт. Көрөбү? Адамдардын арасынан кээ бир адамдар Аллахтан башка бир нерсени сыйна турган кудай кылып алышып, ошол кудайларын Аллахты сүйгөндөй сүйөт дейт. 50-50 да. Ушулар бир ооздан кимдер булар? Булар мушриктер да. Ошон үчүн кимде ким Аллахты да сүйө турган болмосо, жана Аллахтан башка дагы мазарды, жана олияны, кабресин, жана башка нерселерди сүйө турган болмосо, бул адамды ыймандан чыгара турган маселе да. Ширк да бул. Көрөбү? Ошон үчүн мусулман адам сүйдө Аллах Таала менен башка бир нерсени теңеп коюш бул мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Сүйүү бир гана кимге арналат? Аллахка гана арналыш керек. Андан кийин үчүнчү сүйүү түрү. Үчүнчү сүйүүнүн түрү Аллах үчүн сүйүү. Айырматыш керек да. Сүйүүнүн түрлөрүн адам айырып билиш керек. Билбесе, кээде чаташып, бул ширк болуп калдыбы же эмне болуп калды деп ажырата албай кыйналышы мүмкүн да. Аллах үчүн сүйүү. Бир тууганыңды ким үчүн сүйөсүң? Аллах үчүн сүйөсүң. Периштелерди, пайгамбарларды, солих адамдарды жана башка нерселерди эмне? Аллах үчүн сүйөсүң. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде Анас ибн Малик риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Саласу ман кунна фиhi важада бихинна халаватал иман" дейт да. Кайсы бир адамда 3 нерсе боло турган болмосо, ал ыймандын даамын таткан болот дейт да. Биринчиси ан якуналлаху ва расулу ахабба илайхи мимма сивахума. Биринчиси, ошо 3 нерсенин биринчиси Аллахты жана элчисин бардык нерседен артык сүйсө дейт да. Аллахты жана элчисин бардык нерседен артык сүйсө дейт. Ушул жерде ойлоп калбаңыздар, Аллах менен пайгамбарын тең сүйүш керек экен деп. Мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Кимде ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Таалага болгон сүйүүсүндө теңей турган болмосо, анда шерик кошкон болот. Себеби эмне? Эң жогору сүйүү ким болот? Аллах. Анага болгон сүйүүдө эч ким теңелбейт да. Теңеш керек. Андан кийин анан эмне? Андан кийин экинчиси өзүнүн нафсынан да жогору сүйүү ал пайгамбар үчүн болот да. Буну иншалла келечекте биз иншалла айтабыз. Хадистин буландысында "Ван юхиббал марра ла юхиббуху илля лилла" дейт. Жана ошондой дейт, мусулман дейт, бир адамды сүйө турган болмосо дейт, аны Аллах үчүн сүйсө дейт да. Көрөбү? Аллах үчүн сүйсө. Мына ушул хадисте Аллах үчүн сүйөт. Мусулман момунду, досун жана башка нерселерди сүйгөндө Аллах үчүн сүйүш керек экен да. Хадис Бухариде келет 16 номерде. Башка Абу Хурайрадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөзү бар эмне? Кыямат күнү Аллах Таала 7 түрлүү адамды көлөкөнүн астына алат дейт. Туурабы? Ошонун 5-чиси, 6-чиси эмне? Ушундай тахабба филлахи иштама алейхи ва тафаррака алейхи дейт да. Алла үчүн бири-бирин жакшы көргөндөр, сүйгөндөр жана ошол нерседе жиналып, ошол нерседе ажырагандар дейт да. Көрөбү? Эки бир тууган, мусулман бир тууган. Алла үчүн бири-бирин сүйөт. Ошол нерсе бириктирет аларды жана ажыраштырган нерсе дагы эмне? Ошол нерсе. Бул хадис Бухари, Муслимдер баарыңарга белгилүү. Ошондуктан мусулман адам Аллахты сүйүш керек жана Аллах үчүн башкаларды дагы сүйсө болот экен. Бул эч кандай ширк болбойт, арам нерсе болот. Тескеринче эмне бул? Аллах үчүн сүйүү мусулмандарды, периштелерди, пайгамбарларды жана эмне? Намазды, орозон, закетти эмне бул не? Бул жакшы амалдардан. Жакшы амалдардан. Андан кийин Ибн Аббас айтат: "Ман ахабба филлах" дейт. Ушул маселеге тиешелүү. Кимде ким Аллах үчүн сүйө турган болмосо дейт. Бирөөдө. Ва абгада филла.
жана кимде ким Алла үчүн жек көрө турган боломуз дейт да. Сен бирөөдү сүйөсүңбү, Алла үчүн сүйүшүң керек экен да. Сен бирөөдү жек көрөсүңбү, Алла үчүн жек көрүшүң керек экен. Каалаган адам эмес, эгер ошол нерсеге татыктуу адам болмосо, сүйүүгө татыктуу адам болмосо, ошону Алла үчүн сүйөсүң. Мусулман, солих адам, такыва адам, Алла үчүн сүйөсүң. Бир күнөөкөр адам, бузук адам, ыйман келтирбейт, же бузук адам, ошону ким үчүн жек көрөсүң? Алла үчүн жек көрөсүң. Себебini Аллах Таала буйруган амалдарды кылбайт дагы, тескерисинче Аллах Таала кайтарган амалдар жакшы көрүп ошого чакырат дагы. Жана ошондой эле ва вала филлах, жана бирөөдү дос тута турган болгон болсо, Алла үчүн дос тутса дейт. Дос тутса дейт. Уада филла, жана бирөөдү душман тута турган болгон болсо, Аллах үчүн душман тутса дейт. Фа иннама туналу вилаятуллах бизалика, мына чыныгы Аллахтын валилеринен болуу ошол нерсе менен болот дейт да. Аллахтын сүйгөн кулдарынан болуу, Аллахтын жер бетиндеги валилеринен, жакшы солих кулдарынан болууга эмне менен жетет экенсиң? Бирөөдү сүйсөң, Алла үчүн сүйсөң, бирөөдү жек көрсөң, Алла үчүн жек көрсөң, бирөөдү душман тутсаң, Алла үчүн, доссаң, Алла үчүн. Мына ошондо гана сен Аллахтын жер бетиндеги солих кулдарынан болот экенсиң. Сөзүнүн уланысында Абдулла ибн Аббас айтып атат: "Валан яжиде абдун таамал иман", дейт. Аллахтын кулу дейт, ыймандын дамын эч качан тата албайт дейт. "Ва ин касра салату ва самуху хатта якуна кадалик", жанагы нерселерди кылмайынча, мейлі намазы көп болсун, орозосы көп болсо дагы, ал Алла үчүн сүйүп, Алла үчүн жек көрмөйүнчө, Алла үчүн дос тутуп, Алла үчүн душман тутмайынча, ал ыймандын дамын тата албайт. Жада калсаң, орозосу дагы, намазы да көп болсо дейт. Сөзүн улансын дейт. Азыркы учурда көпчүлүк адамдар дейт, бир туугандык Алла үчүн болуп аткан жок дейт, бир туугандык дүйнө үчүн болуп атат дейт. Кайсы учурда бул? Абдуллах ибн Аббас өзүнүн заманында не деп атат? Бир туугандык дейт, өзүнүн заманында. Көпчүлүгү дүйнөнүн үстүндө, дүйнө үчүн болуп атат дейт да. Эгер Абдулла Аббастын учурунда адамдар бири-бирин сүйүүдө дүйнө үчүн сүйүп аткан болгон болсо, канча кылымдан жашап аткан биздин учурда, фитна кеңири тараган учурда адамдар бири-бирин сүйгөндө эмне сүйүп атат деп ойлойсуңар? Ооба, Алла үчүн сүйгөндөр бар, жок эмес, алхамдулилла. Бар, бирок аз да. Бирок көпчүлүк бири-биринен дос болгондор, бири-бирин жакшы көргөндөр, мен сен үчүн өлөм, мен сен үчүн мындайга барам, тиңдеге барам дегендер көрүп атпайсыңарбы? Ортосунан чымын катыраак учуп кетсе эмне? Бири-биринин артынан ашатып, жаман сөздөр айтып атат да. Адамдар ушундай болот экен да. Асарды уланысы эмне дейт Абдулла Аббас? Ва залика ла южди ала ахли шай. Мына ушундай сүй дейт, ушундай бир туугандык дейт, дүйнө үчүн бир туугандык ээсине эч кандай жакшылык алып келбейт дейт да. Эч кандай жакшылык алып келбейт. Бул Ибн Мубарактын Зухд деген китебинде 353 номерде мына 3-сү кандай экен? Аллах үчүн сүй экен. Алла үчүн, дүйнө үчүн эмес, Аллах үчүн сүй шариатта бар экен. Төртүнчүсү Аллах эмнени сүйгөн болгон болсо, ошону сүйүү да. Сен Аллах Тааланы сүйөсүңбү? Аллах Тааланы сүйгөндөн, Аллах Таала эмнени сүйгөн болгон болсо, сен ошол нерсени сүйүшүң керек экен да. Мисалы, Аллах Таала таухидти сүйөт, сен таухидти сүйүшүң керек. Аллах Таала сүннөттүн үстүндө жүрүүнү сүйөт, сүннөттү сүйүшүң керек. Аллах Таала намазды сүйөт, намазды сүйүшүң керек. Орозону сүйөт, орозону сүйүшүң керек. Жана башка көптөн ибадаттар бар, ошону Аллах Таала сүйөбү? Өзү буйруганбы? Аллах Таала буйруганда аны сүйөт да. Сен ошону сүйүшүң керек экен да. Ошон үчүн Аллах Таала буйруган ибадаттарды сүйүп, сен ибадат кылышың керек экен да. Жек көрүп, мажбур түрдө эмес да. Эптеп септеп эле кээ бирөө намаз окуйт. Ушунда бирөө мажбур болуп аткандай да. Кээ бирөөлөр бирөө үчүн намаз окуйт. Мисалы бирөө сен намаз окусаң, иним намаз оку, бир жылдан кийин сага баланча унаңды алып берем десе, ошо унага жетиш үчүн намаз окушу мүмкүн да. Ошондой адамдар да жок эмес, бар. Бунун баары эмне? Жакшы үмүт кылат да, намаз окуп кетсин депчи. Бирок деген ага чыны ыхлас үйрөтүш керек. Ал намазды, ибадатты Алла үчүн гана кылыш керек да. Мына бул төртүнчүсү. Бешинчиси Аллах Таала жек көргөн нерсени жек көрүш керек да. Мына, бул дагы эмне? Аллаха болгон сүйүүң талап кылат экен да.
Аллах Тааланы сүйүү баарынан жогору турат да. Аллах Тааланы сүйөсүңбү? Аллах Таала сүйгөн нерсени сүй дагы, Аллах Таала жек көргөн, арам кылган нерсени сен таштагын. Мисалы, ширк. Сен ширкти сүйө турган болбосоң, сен мушрик болосуң дейсиңерби? Бидатты сүйгөн болбосоң, бидатчы болосуң. Күнөө нерсени сүйгөн болбосоң, адам эмне болот? Күнөөкөр болот. Бир адам ширкти сүйгөн болсо, баланча мазарды сүйсө, баланча кабыр эсин сүйсө, сыйынып аткан, ушундай ширк нерселерди сүйө турган болбосо, ал эмне? Аллахка ширк кылган болот. Күнөөнү сүйгөн болбосо, мисалы, мусулман адам Аллах Тааланы сүйгөндүгүнөн Аллах Таала арам кылган нерсени сүйбөш керек. Аракты. Ал мен Аллах Тааланы сүйөм дейсиң дагы, бир тойго барасың дагы, астында арак турат астында. Ичпейсиң сен. Анда күмөн жок. Сен ичпейсиң, бирок астыңа арак коюп койгон да. Мен ичпейм десең, мейли тура берсин деп коет да, сен ошого арасың да. Бетиң аңдайында көкүрөгүн ачкан аялдар отурат. Астыңда арак. Капталыңда аял, бияңда аял, көкүрөгүн ачкан. Музыка. Мен Аллахты сүйөм деп коюп, ошол жерге кантип отурасың? Туура отура эмеспи? Бул эмне? Ушундай жерде Аллах Тааланы сүйөм деп мусулман адамдын отурушу эмне? Бул күнөө. Сен эмне кылыш керек ал? Пайгамбарыбыз хайсы дейт, эгер бир мункар ишти көргөн болсоңор, аны колуңар менен кайтарышка мүмкүнчүлүк болгон болсо, колуңар менен кайтарлайт. Ошол жерден кол менен кайтара аласыңбы? Кол менен кайтара албайсың. Бирок кел дагы, эгер ошондой бир жакшылыкка келип аткан болгон болсоң, тойдун эсине жакшы сөзүң айткан дагы сырттан эле нанос дейп, чай өсүп кетип калды. Сөз сен ошол жерде олтурушуң шарт эмес. Туура отура эмеспи? Же болбосо кол менен кайтара албайсыңбы? Анда тил менен кайтар. Тил менен кайтара албайсыңбы? Анда жүрөң менен жек көр. Жүрөң менен жек көр десе, бирөөлөр ушундай тура эмес болот экен да. Мен жүрөң менен жек көрүп олтурам. Эң негизги жүрөң менен жек көрүп атам. Бирок өзүм шедеми дейт да. Жок, андай эмес. Сен жүрөң менен жек көр дегенди сен колуң менен да кайтара албадың. Тилиң менен да кайтара албадың. Эмне аласың? Жүрөң менен ошондой арам иш, Аллах Таала жек көргөн иш болуп аткандыктан сен ошол жерде эмне? Жек көргөн абалда, капа болгон абалда кетип каласың да. Жанагы мен жүрөм менен жек көрүп атам дегендерди адамдын да сыртынан карасаң, отурган адамдарды жек көргөн адамдарга окшоп кетти алчы. Разы болуп, рахаттанып, өмүрүндөгү эң бир бактылуу күндү өткөрүп аткандай көрүнөт да. Туура отура эмеспи? Бул эмне бул? Сен Аллах Тааланы сүйөм дейсиң, бирок сүйүүңдүн канчалык деңгээлин өзүң иш жүзүндө көрсөтөсүң. Тилиң менен сүйөм деп коесуң. Жүрөктөн нерсени билбейбиз. Бирок иш жүзүнө келдик, айттык го, биз сүйүүнү кандай билебиз? Аллахка болгон сүйүү нерсе эмне айттык? Эки нерсени айттык, а? Биринчиси жүрөк менен билет, бул иштеги нерсе. Буну билиш кыйын. Буга өкүм бере албайсың. Бирок сыртындагы нерсе ал эмне? Дене мүчөсү менен да билинет да. Ошол нерсе менен карап туруп эмне? Ахи, жакшы эле бар турбай деп койсун да. Эн кунтум тухиббуналлах фаттабиуни. Аллах Таала айтат: "О Мухаммад, аларга айтканы, эгер силер чын Аллах Тааланы сүйө турган болгон болсоңор, мага ээрчигиле, ошондо Аллах Таала силерди сүйөт жана күнөөңөрдү кечирет" дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсе буйруду беле? Кайтарган, буйруган эмес да. Ошон үчүн Аллах Тааланы ким канчалык сүйөрүн эмнеси менен билебиз? Жүрөгүндөгү нерсе менен жана эмне? Кылган амалдар менен билет экенбиз. Ошондуктан арам жери, арам нерсе болуп атканда, ал жерде мусулман адам олтурбаш керек. Алхамдулилlah, азыр мусулмандар көп нерселерди эмне кайтарып түшүнүп калдык да. Бирок иншалла дагы алды көздөй ар бирибиз аракет кылып, туугандарды, досторду чакырып, иншалла ушул нерсеге үйрөтүш керек да. Баракаллаху фикум. Бешинчиси табигый сүйүү. Табигый сүйүү. Мисалы, тамакты сүйүү. Тамак түрлөрү көп, а? Келинчегиңди сүйүү, жана эмне? Балаңды сүйүү, ата энеңди сүйүү, уйкуну сүйүү, үйлөрдү сүйүү, уналарды сүйүү, элитика үйлөрдү сүйүү, жана башка нерселерди сүйүү. Бул табигый сүйүү. Буда күнөө жок. Буда күнөө жок. Күнөө барбы? Арамбы же мубахпы бул? Бул мубах турабы? Бирок качан арам болот бул? Качан ушул мубах нерсеге болгон сүйүү Аллахка болгон сүйүүдөн жогору туруп калса, же тең болмаса. Себеби Аллах Таала Куранда эмне деп айтат? Я айюхаллазин аману. Мунафикун сүрөсүнүн 9-аятында. Аят караңыздар.
Я юхаллазина аману, о иман келтирген момундар дейт. Жалпы момундарга айлап Аллах Таала. Ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикрилла дейт. О иман келтирген момундар, силердин мал мүлкүңөр жана балдарыңар Аллахты зикир кылуудан тосуп койбосун дейт. Тоспосун дейт. Ва ма яфал залика фаулаика хумул хасирин. Кайсы бир адамды мал мүлкү жана ошондой бала чакасы Аллах Тааланы эскерүүдөн, Аллах Таалага ибадат кылуудан, намаз окуудан, орозо кармаудан, зекет берүүдөн жана башка амалдардан тоса турган болгон болсо дейт, эмне? Фаулаика хумул хасирин. Ал эмне? Бактысыз болгон адамдарга дейт. Бактысыз болгон адамдарга дейт. Карала. Башка аятта Аллах Таала бул аятта Аллах Тааланы өзүнүн сода сатыгы жана башка нерселерди Аллах Тааланы зикир кылуудан, Аллах Таалага ибадат кылуудан тоспогон кулдарын Аллах Таала мактайт. Риджалул ла тулхихим тижарату ва ла бай'ун ан зикрилла ва иқамис салат ва итаиз закати яхафуна яман татақаллабу фихил кулубу вал абсар. Ушундай бир Аллахтын кулдары бар дейт. Аллах Тааланы зикир кылууда, Аллах Таала ибадат кылууда дейт. Алардын соода сактары, намаз окууда, зекет берүүдө эмне? Алардын мал мүлктөрү тоспойт дейт. Мактап атат Аллах Таала бул аятта. Алар дейт ушундай жүрөктөр корко турган жана көздөр эмне? Ушундай эмне? Корко турган бир ушундай бир коркунучтуу абалдан кыямат күнүнөн коркушат дейт. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн кимде кайсы бир адамды ибадаттан, мал мүлкү, келинчеги жана башка балдар тоса турган болгон болсо, ал ушундай эмне? Бактысыз адамдар дейт. Ал эми кайсы бир адамды тоспой турган болгон болсо, ал эмне? Кыямат күнү бакытка жете турган адамдар экен да. Караңыздар. Андан кийинкиси Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйүү. Акыркысы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйүү. Аллах Тааланы сүйгөндөн кийин Аллах Таала болгон сүйүү эмнени талап кылат? Аллах Таала Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйөбү же сүйбөйбү? Сүйөт. Эгер Аллах Таала Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйө турган болгон болсо, анда момундар дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйөт экен да. Аллах Таала болгон сүйүү өзү талап кылат экен да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйүү. Көрөбү? Хадиске кайталы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Анас ибн Малик риваят хадисте мынтип айтат. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Силердин бирөөңөр дейт. Ыймандуу боло албайт дейт. Качанга чейин дейт? Мени өзүнүн баласынан, жана атасынан, жана бардык адамдардан артык сүймөчү дейт. Каралы. Биз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бардыгын артык сүйүш керек экен да. Өзүбүздүн балабыздан, өзүбүздүн ата энебизден, жалпы адамдардан дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам артык сүйүш керек. Мына ошондо биз эмне? Чыныгы ыйман ээси, толук ыйман ээси боло алат экенбиз да. Хадис Бухариде келет 15 номерде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир күн Омар келет. Бул хадис Абдулла ибн Хишамдан келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам астында болгонубузда ошондо о Аллахтын элчиси ла анта хаббу иляя мин кулли шайин илля мин нафси. Мен сизди бардык нерседен артык сүйөмүн, бирок бир гана өзүмдүн жаныман артык сүйө албаймын деп айтты да. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтат? О Омар дейт. Силердин бирөөңөр дейт, ыйман ээси боло дейт, качанга чейин дейт. Же башка риваятта сен ыйман ээси боло албайсың, мени бардык нерседен жада калса өзүңдүн нафсыңан да артык сүймөчү дейт да. Ошондо Омар ибн Хаттаб эмне деди? О Аллахтын элчиси, мына мен сиздеми бардык нерседен артык сүйөмүн, өзүмдүн нафсыман да деп айтканда Пайгамбарыбыз алана я Омар, мына эми Омар, эми туура болду деп айтты дейт. Ошон үчүн биз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык нерседен артык сүйүш керек. Жада калса өзүбүздүн нафсыбыздан дагы. Билесиңер, ансарлар Мадинага келгенде эмне кылды? Үйлөрү барлар үйлөрүн берди. Мал мүлкү барлар мал мүлкүн берди. Ошол нерсеге даяр болушкан. Мындай чыныгы Аллахка болгон сүйүүнү жана Аллах үчүн бир тууганын сүйүүнү
чыныгында иш жүзүндө жүрөгү менен дагы денеси менен көрсөткөн да. Көрсөрбү? Мына ушундай адамдар болгон. Биз ошон үчүн эмнебиз? Алгачкы коомго ээрчийбиз. Ошолордун жолу менен жүрөлү деп атабыз. Эмне үчүн? Эң туура жол. Куран менен сүннөттү түшүнгөн мына ошол алгачкы коом болгон. Сахабалар, табииндер, таба табииндер болгон. Эң туура акыйда ишеним маселелеринде мына ошолор болгон. Манхаж маселелеринде, ибадат кылууда бардык маселелерде мына ошолор жогору болгон да. Эмеле кээ бирлер келип алып 14 кылымдан кийин, 5 кылымдан кийин, 10 кылымдан келип алыптыр. Биздики туура, биз мындайбыз, тигиндейбиз дейт. 1000 жолу айт, миллион жолу кыкыр. Сеники төмөндө. Субханалла. Бул хадис Бухариде келет 6632 номерде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүү эмнени талап кылыш керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүү ал сүннөттү сүйүүнү талап кылат да. Сен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйө турган болсоң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн сүйгүн да. Сен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйө турган болсоң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарган бидаттарды таштагын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жума хутбасында чыгып эмне деген? Инна шарал умур мухтасатуа. Жаман нерселердин эң жаманы бул эмне? Динге жаңылык киргизүү. Кулла мухтасатин бида. Динге киргизилген бардык жаңылыктар бар. Бидат ва кулла бидатин долала, бардык бидат адашу ва кулла долалат финнар. Алими бардык адашу тозукту деген да. А биз азыр чыгып алып 14 кылымдан кийин чыгып алып, тугандар, бидат экиге бөлүнөт. Бидат хасана деген бар, бидат сайя деген бар, жакшы бидат деген бар, жаман бидат деген бар дейбиз да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жума хутбасында бардык бидат адашу деп ар бир жума кыйкырганда. Абдулла Омар эмне дейт? Күллү бидатын долала ва ин рахан нас хасана. Бардык бидат адашу, мейли адамдар аны жакшы деп ойлошсо дагы дейт да. Ошон үчүн жакшы бидат бар деп айттыбы? Не деген сөз бул? Бул бидатка жол ачуу деген сөз да. Себеби азыр мисалы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө болгон нерселер сүннөтүндө болгон нерселер сүннөтүндө жок болгон нерселер бидат десең маселе чечилди. Бирок деген сен жакшы бидат бар, жаман бидат бар деп айта турган болгон болсоң, жаман бидатты кимдин түшүнүгү менен чечебиз маселе. Ким айырып берет ошону сага? Жакшы бидат, жаман бидат экенин. Кайсы аалым айырып берет? Миллион деген аалым бар. Тура отура эмеспи? Бирөө айтат, бул жаман бидат экен. Бул бидат десе, бидат, динде жок, пайгамбарыбыз кылган эмес. Аллах Тааланын Кур'анында жок, хадисте да жок. Эч бири кылбаган, жакында эле чыкты бул бидат дейт. Бирок бул жакшы бидат дейт. Бул айтып атат, биякта топто аалымдар. Бул айтат, бул жаман бидат дейт. Эртең башка бирөө чыгарат дагы, бирдеге чыгарат дагы, бул бидат, бирок жакшы бидат дейт. Жанагы эле буларды жакшы бидат деген бул эмне? Бул жаман бидат деп айтат жана аалымдарчы. Ошентип кете берет да. Сен деле тигини жакшы бидат деп эдиңби? Эмне айырмасы бар дейт да. Бул деле ошондой жакшы бидат. Да бирөө чыгарат дагы, бул да бидат, бирок жакшы бидат деп да бирдекени чыгарат. Ким айырып берет? Түшүндүңүзбү? Сиз эреже жокса, Кур'ан менен сүннөт жок жерде эч бир адам айырып бере албайт да. Уже жакшы бидат бар деген сөз, бул динге эшик, бидатка эшик ачылды деген сөз да. Ким айырып берет мисалы? Түшүндүңүзбү? Жакшы бидат бар дегенде ошол жакшы менен жаман бидатты кайсыл бир адам же аалым или нерсе айырып берет. Жок эч ким аны. Бул деген сөз? Кайсыл гана аалым келе бул деген жаман бидат десе, сен ошентип ойлоп атасың да, бирок мен муну жакшы бидат деп ойлойм деп коюп кал. Маселе. Себеби Кур'ан менен сүннөт жок жерден ар ким ар кандай да. Себеби эмне? Аалымдардын дагы эмне? Түшүнүктөрү ар кандай. Илимдери ар кандай болгон себептен ар ким ар нерсени ар кандай түшүнөт да. Мына ошентип бидаттар бизде көйүп кетпедиби? Азыр мисалы биз сүннөттү жогору коюш керек эле. Сүннөттү. Азыр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир сүннөтүн мисалы кыла турган болсоң мечиттерден, сени бидат кылгандай көрөт да. Бидат кылгандай көрөт. Болбосо ошол Бухариде турат, Муслимде турат, Абу Давудда, Тирмизде, Ибн Мажахта жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечитинде, харамда, окуп келген жеринде ушул иштер болуп атат, сүннөттөр.
Бирок биздин жерибизде кээ бир сүннөттөрдө кээ бир туугандар кылып койгон болсо, бидат кылгандай ушундай катуу мамиле кылат да. Өздөрү кээ бир туугандар сүннөттө такыр ийиз эмес, жыты жок маселелерди кылышат. Аны эч ким бидат деп айтпай эле да. Чыныгы бидаттын өзү ошол. Бирок ошондо бидатты кылат да, унчукпайт да, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн кылсаң, эмне? Бидат кылгандай көрөт да. Жек көрүп. Негизи пайгамбарга болгон сүйүү эмне болуш керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келген бардык сүннөтүнө баарынан жогору коюш керек эле. Себебине бир аалымдын сөзүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүнөн жогору коюш мүмкүнбү? Мүмкүн эмес да. Ким айткан? Абдул Аббас, эмне деп айтат? Бир сахаба менен ажы маселесинде таматту ифрот деген түрлөр бар. Ошонун таматту жакшыбы же жакшы эмес деген маселеде талашып калып, бирөө ушул маселе жакшы дегенде Абу Бакыр айтты, Омар айтты, ушул нерсе жакшы деп айтты дегенде эмне деп айткан? Мен силердин үстүңөргө Аллах таала азап түшүрөбү деп коркомун дейт да. Же таш түшүрөбү деп коркомун дейт да. Мен силерге Аллахтын элчиси айт десем, силер мага Абу Бакыр айтты, Омар айтты деп айтасыңар дегенде. Ошон үчүн алымдар кимде ким бир аалымдын фатавасын, сөзүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн жогору отурган болгон болсо, бул күнөөкөр адам дейт да. Эгер билбей, жахилдиктен кылган болсо дейт да. Сабатсыздыктан баягы таклит деп коет го, таклит ама деп коет, баягы сокур ээрчүү. Мен айта турган болгон болсо, баягы жахил адам, сабас адам, ошол устаз үйрөтүп койгон же баланча адам үйрөтүп койгон, ошентип айта турган болгон болсо, анда күнөөкөр адам да. Ал эми бир ишеним менен пайгамбарыбыз сөзүнөн дагы баланча алымдын сөзү жогору турат деп истихлал деп коет, халалга чыгарып айта турган болгон болсо ушул нерсени, анда бул эмне? Алымдар ыймандан чыга турган амал кылган болот дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү баарынан жогору турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйүү эмне кылыш керек экен? Пайгамбарыбыз сүннөтүн баарынан жогору коюш керек экен. Сүннөттү сүйөсүңбү? Сүннөттү баарынан жогору кой. Сен ошол сүннөттү билбесең, башкалар билет. Сен азыр дүйнө маселесинде көзүң ачылгандан баштап өзүң иштеп аткан дүйнө маселесинде кээде жаңылып каласың, билбейсиң. Тура отура эмеспи? Анан сен өмүрүңдө кирбеген, исламга киргениңе 5 жыл болду, 10 жыл болду, анда да илимди үйрөнгөн жоксуң, 5 маал намаз эпте окуп жүрөсүң да, бир күн чыгасың дагы, бул эмне, бул сүннөт эмес бул деп чыгат да бирөөлөр. Сен өзүң кимсиң сен негизи? Сен айта турган сөз бул негизи? Бир 50 жыл, 60 жыл Аллах жолунда, илим жолунда окуп, өмүрүңдү арнап коюп туруп, анан бир маселе айтылса, ушул маселе мен билбейт деп айтсаң, анда да машалла, анда да эмне? Алым иншалла, иштихат ээси, иншалла акыйкатка жолукса 2 сооп, жаңылган болсо 1 сооп. А бирок сен деген бир сүннөттү анык хадистерде турган сүннөттү сүннөт эмес бул деп айта турган кимсиң өзү мисалы? Ошондон урматтуу туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү баарынан жогору турат. Биз илим элен урматтайбыз, сыйлайбыз. Баары урматтап сыйлайбыз. Бирок деген биз эмне үчүн айтып атам муну? Кээ бир адамдар жада калса, пайгамбарыбыз анык сүннөттөрүн кайтарып ошого сөз тийгизип, тил тийгизип, анык бир душмандык кылып атпайбы? Бизге эмес. Же сага эмес, мага эмес, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө душмандык кылып атат. Аллах тааланын жеке өзүнө согуш ачып атат да. Бул өтө коркунучтуу маселе да. Ошон үчүн ошондой бир туугандарга айтып коюш керек, тууганым, сен билбесең бир нерсени туура десең, туура деп жүрө бергин. Бирок мындай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын анык сүннөттөрүн кайтарбаган урматтуу тууган туура эмес деп, аларга эмне? Аллах тааланы чыныгы сүйө турган болгон болсоң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйүшүң керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйө турган болсоң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген нерсенин сүннөтүн сүйүшүң керек. А пайгамбарыбыз сүннөтүн сүйүү бул эмнени талап кылат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү бир аалымдын сөзүнөн же фатвасынан жогору турат да. Ошондо урматтуу Аллах таала баарыбызга хидаят берсин иншалла. Туура жолго салган болсун. Аллах таала иншалла биримдигибизди, ынтымагыбызды арттырып, билгенибизди башкаларга үйрөтүү насип кылсын, билбеген маселелерди үйрөнүш насип кылган болсун. Аллах таала Кыргызстандагы элибизге, жерибизге тынчтык берип, Кыргызстанда мусулман туугандарга хидаят берип, туура жолго салып, баарыбызды иншалла кыямат күнү Аллах таалага ыйманда, тавхидте, сүннөттүн үстүндө Аллах тааланы сүйгөн абалда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйгөн абалда жолугуш насип кылган болсун.